işletken vaktini yaşasın Ahmet'in yok. Biz ortada büyük kalı örmüşüz gerektir. Niye biz büyük kalışımız gerek ortada? Özünüz boşaltın. Ben işte gideylek. Çeçil. Alttır. Ortada kuyup kalatабыз. Ben o Rossiyada иштеп келип салдым эле бул жерге келип. Анан ошол эскертүүсүнө бардым, көрдүм, биздин мен да ушу жададым, чарчадым ушу көрүнгөн текшере берип. Ошо УМСте 50 сотрудник болсо ошол жердин 35-инин колу бар. Төлөбөй жүргөн жерлер болот. Ошону ушул жаранга кылып берели деген баягыбыз бар. Аракетибиз. Дарек жок, а? Точно дарек жок пока. Ben işletken vaktini yaşasın Ahmet'in yok. Biz ortada büyük kalı örmüşüz gerektir. Niye biz büyük kalışımız gerek ortada? Бул талаш тартышуу ош шаарында болуп жатат. Кала бийлиги жерди бошот десе, жеке ишкер чыгымга учураганын айтып, мыйзамды талап кылууда. Özünüz boşaltın. Ben işte gideylek. Çeçil. Alttır. Süreç olayla. Dokumenti yok. Özünüz men özüm çıkıp жакшына ustalar men жакшына. Aslında жакшына бузулбайт ажана. Жакшы местага көчүрүп берем. Туруп туруң мен тактап алайын. Мен өзүм балдар менен көчүрөм. Бизге кагаз көрсөтпөй. Жок, ону түшүрүп коюң балдар. Өзүнүн балдар жакшына түшүрөт. Бузулуп жаткан жер Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын карамагына карайт. Ал эми Жоғазын, Күлдөр, Сансара аталышындагы объекттердин ээлери ошойгон кредит менен ишкерликти түптөшкөнүн айтышып, өзүн өзү каржылоого азырынча жетишпегенин билдиришет. Жеке ишкерлерге тийишпегиле, кайра жардам бергиле дегенин ордуна булар тескери иш кылып атышат да. Местаны берет дагы кайра эле договорду жокко чыгарып 3 жылга берген документ дагы 2 жыл бар. Эми биз эми расходубузду толук чыгарып бүтө элекпиз да бул жердечи. Ортодо күйүп калып атабыз. Мен о Россияда иштеп келип салдым эле бул жерге келип. Былтыр келгем өзү 1 жыл болду келгениме. Сансара аталышындагы жердин тосмолорун бир күн алдын кесип кетишкен. Иштөөсүнө уруксат берилбей бузуу талабы коюлган. Аталган жердин ээси 5 жылдык мөөнөткө келишими колунда бар экенин айтып, түзүлгөн келишимге 1 жыл толо элек талкалап жатышкандыктарына нааразы. Менин түзгөн договорум өзү 21 жылдан 26 жылга чейин түзүлгөн. Анын ортосунда бир жаңы начальник келген, УМС Кыстал деген. Кыстал келип туруп эле өзүнчө договор түзүп, мен айткам, комиссионну мени катыштыргыла. Себеби мамлекет мен жеримди чечип бербеген үчүн мен ошого мага жеңилдетүү түрү менен берген бул жерди десем, комиссияга катыштырбастан дагы мага аренда платаны көп чыгарып коюптур. Анан ошол эскертүүсүнө бардым, көрдүм, биздин мен да ушу жададым, чарчадым ушу көрүнгөн текшере берип. Мындай башламандык уруш талаштын айынан ишкерлер ишенбөөчүлүк көрсөтүп, мыйзамдуу түрдө башка жайдан жер беришсе бошотуп беришерин, кагаз менен келишимдер башка жайга түзүлсө, кеткен чыгымга көз жумушарын айтышат. Мен буну жөнүн алып келип салып алган жокмун да. Бүт ошо УМСте 50 сотрудник болсо ошол жердин 35-инин колу бар. 35 ошол жөнүндө курста бул иштер боюнча. Азыр бири дагы аны билбексен эле болуп турушат. Булар мага бир жер берди, бардым, ал жерди көрсөтсөм, кудду меникинде документ бар экен, башка бирөөнүн атында. Именно өздөрүнүн сотруднигинде бар экен. Ошонун негизинде мен ал жерден баш тарттым. Зачем мен бирөөнүн жерин көрсөтсө эле барып алып анан ал менен соттошуп. Жерди мага тактап берсин. Ишкерлердин баары нааразы болуп жаткан Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын адистери келишимде жеңил конструкцияга гана уруксат берилгенин, бирок ишкерлер ал талапты четке кагып, капиталдык курулуш жүргүзүп алгандыгынан улам алып салуу токтому чыкканын билдиришет. Азыр деле башка жерге жылдырып берели эмес, башка жерге ушул адам күйбөш үчүн шарт түзүп берели деп атабыз. Бирок кандайдыр бир баягы ишенич кетип калган болушу мүмкүн да эми, жаран, пенде. Ошонун айынан ушундай бир талаш тартыштар болуп атат да. Бул варианттар болот да. Бирөөнүн келишими жокко чыгып кеткен жерлер болот, төлөбөй жүргөн жерлер болот. Ошону ушул жаранга кылып берели деген баягыбыз бар. Аракетибиз. Дарек жок, а? Точно дарек жок пока. Ош шаарында бул эле эмес, жүздөгөн мыйзамсыз курулуштарга бөгөт коюлуп жатканын адистер эскертишет. Баары мыйзамдуу иштесе, жеке ишкерлерге колдоо болоорун айтышат. Ал эми бул локациядагы Жоғазын, Сансара объекттеринин чырлуу жери көп эле убакыттан бери талашта жүрөт. Эртөштүк Нурбек уулу, 7 каналы Ош облусу.